Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah ma ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly dostlar, sabaqlarыбыз улантабыз жин жана шайтандар аламы өтүлүүчү маселебиз жиндерден, шайтандардан кутулуучу, тосулуучу куралдар жана себептер. Ошол маселеде эң негизги балким маселеге келгенбиз. Эң негизги коргонууга бул ла илаха иллаллах келмесине байланыштуу бардык нерселерди өтүп атканбыз. Буга чейин ошол ла илаха иллаллах келмесинин фазилеттери, жакшылыктары тууралуу өттүк. Бул келиме бүт келимелердин эң жакшы экендигине жана ошол келимеге бериле турган соопторду өттүк. Жана пайдалуу эки дүйнөдө пайда бере турган мөмөлөрүн дагы өттүк. Кыскасы, ушул келимеге байланыштуу бардык жакшылыктарын, фазилеттерин, артыкчылыктарын айтып кеттик. Бүгүн күндөн баштап ошол келимеге тиешелүү шарттарды өтөбүз. Себеп дегенде ар бир мусулман билиш керек. Ла илаха иллаллах келимеси бир гана тил менен айтуу менен гана кабыл болбойт. Себеп дегенде балким ошол ла илаха иллаллах келимесинин акысын, шарттарын аткаруу менен гана кабыл болот. Себеп дегенде ар бир мусулман билет, ар бир ибадат, Аллахка жакындатуучу ибадаттын шарты бар. Ошо шарты менен гана кабыл болот. Куран жана сүннөттө келген шарттар бар. Мисалы үчүн намазды ала турган болсок, намаздын сырткы жана ички шарттары бар. Эгерде бир шарты болбосо, намаз кабыл болбойт. Мисалы үчүн дааратсыз намаз кабыл болбойт эч убакта. Же мисалы үчүн убактысы кирмейинче намаз кабыл болбойт. Убактысына чейин окуп алсаң. Жана ошондой эле ички шарттары бар. Ошолорду аткармайынча намаз кабыл болбойт. Ошондой эле хадж ибадатындагы өзүнүн шарттары бар. Ошондой эле бардык ибадаттар, Аллахка жакындатуучу амалдар, ибадаттар шарты сүннөт, Куран жана сүннөттө келген шарттарын аткармайынча эч убакта кабыл болбойт. Ошондой эле ошол ла илаха иллаллах келмеси бул дагы эң чоң, балким эң абзел ибадат болгондугу үчүн бунун дагы шарттары бар. Ошон үчүн ар бир мусулман ошол шарттарын билген акыбалда ошол ибадатты ишке ашырыш керек. Ошон үчүн бизге чейинки имандуу ата бабаларыбыз бул шарттарды этибарга алып, ошол шарттарды аткаруунун маанилүүлүгүнө ишарат кылып кетишкен. Жана ушул шарттарды бекем карманып, ишке ашырууну ишарат кылып кетишкен. Ошонун ичинен мисалы үчүн Хасан аль-Басриден келет. Андан сурашканда адамдар айтып атышат: кимде ким ла илаха иллаллах десе бейишке кирет деп. Ошол туурабы деген мааниде сурашканда Хасан аль-Басри айткан экен: ооба, кимде ким ла илаха иллаллах десе жана ошол ла илаха иллаллахтын акыларын берип, шарттарын аткара турган болсо бейишке кирет деген. Бир гана айткан жок, бир гана тил менен айтып коюу менен гана кирет деген жок. Хасан аль-Басри бул улуу табииндерден болот, сахабалардын шакирттеринен болот. Бөлөк дагы бир кабарда келет, Хасан аль-Басри бир киши аялын кепинде отканда, өлгөндөн кийин ага андан сурайт: ушул күнгө эмнени даярдадың дейт. Ошол кишиден сурайт: ушул өлүмгө эмнени даярдадың дейт. Бир даярдыгың барбы дегенде, ошол киши айткан экен: ла илаха иллаллахты 70 жылдан бери даярдадым дейт. Мындайча айтканда 70 жылдан бери ла илаха иллаллахты айтып келатам дейт. Дегенде Хасан аль-Басри айткан экен: эң жакшы даярдык деген, бирок ла илаха иллаллахтын шарттары бар, билесизби деген экен да. Ошон үчүн ла илаха иллаллахтын шарттары бар. Ошол нерсеге ишарат кылышкан мурунку ата бабаларыбыз. Вахба ибн Мунаббихтен келет. Андан сурашканда ла илаха иллаллах жаннаттын ачкычы эмеспи деген. Ошо жаннатка кире турган ачкыч эмеспи деген. Ошол ла илаха иллаллах менен адамдар бейишке кирбейби дегенде, Вахб ибн Мунаббих айткан экен: албетте деген. Бирок деген, кандай гана ачкыч болбосун, ар бир ачкычтын тиштери болот деген. Эгерде кимде ким ошол тиши менен келе турган болсо, анда эшик ачылат деген. Эгерде тиши жок болсо, анда эшик ачылбайт деген. Тиши деген
сөздің мағынасы Вахб ибн Мунаббих ошол ла илаха иллаллахтың шарттарына ишарат кылып атат. Ошону менен алымдар Куран менен сүннөттү изилдеп ла илаха иллаллахтың шарттарын баяндап беришкен. Мындайча айтканда 7 шартты табышкан, жана ошол 7 шарт эгер ишке ашпаса, ла илаха иллаллах кабыл болбойт экендигин баяндап беришкен. Биринчиси ошол шарттардан бул илим. Ал илм дешкен. Шек жана күмөнгө каршы. Мындайча айтканда, ла илаха иллаллах 2 бөлүктөн турат. Четке кагуу, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деп анан тастыктоо. Ошол четке кагуу менен тастыктоонун маанисин түшүнгөн акыбалда, мындайча айтканда, сабатсыздыкка, жахилдикке каршы акыбалда ушул нерсени айтыш керексиң. Экинчи шарты али якин дешкен. Якин деген бекем ишеним. Ошол шек жана күмөнгө каршы акыбал. Ошону айтып аткан киши айтып аткан сөзүнө түшүнгөн акыбалда бекем ишениш керек өзү. Үчүнчү шарты ал-ихлас деген. Ал-ихлас дегенде ошону чын дилинен Аллахка арнаган акыбалда айтыш керек. Мындайча айтканда, ширк жана рияга карама каршы. Ла илаха иллаллахты билип айтып, ошого ишенип, бирок ошол эле убакта эгер ширк кылып аткан болсоң, анда ошол шартты аткарбаган болосуң деген маани. Төртүнчүсү ас-сыдык деген, сыдык деген чынчыл айтыш керек. Калп эле айтып койбош керек. Калпка каршы акыбалда чын айтыш керексиң бул нерсени. Бешинчиси ал-махабба деген, буну сүйгөн акыбалда айтыш керексиң. Буну жаман көргөн акыбалда, иренжиген акыбалда айтпаш керексиң. Ушуну сүйгөн акыбалда, ла илаха иллаллах дегенде жүрөгүңдө сүйгөн акыбалда айтыш керексиң албетте. Алтынчысы ал-инқият деген, ушул ла илаха иллаллах талап кылган нерсеге моюн сунган акыбалда айтыш керек. Жана жетинчиси ал-кубул дешкен. Ал-кубул деген бул ушуну кабыл кылып, ушунун шарттарын, талаптарын кабыл кылган акыбалда четке какпаган акыбалда айтыш керексиң. Мына ушул шарттар ушул ла илаха иллаллах айткан кишиде баары бириккен акыбалда болуш керек. Ошондо гана Аллах Таала өзүнүн мээрим менен ошол пендесинен ошол келмени кабыл кылат. Ушул жерден токтоп турабыз. Эмки сабактарда ар бир шарттарга майда бара токтолуп чыкканга аракет кылабыз. Бүгүнкү адаттагындай үйрөнүүчү дуабыз. Биз айтканбыз, пайгамбарыбызга салават айтуу фазилеттери тууралуу токтолгонбуз. Себеп дегенде, жин шайтандарга каршы күрөшүүдө, тосулууда эң чоң бир куралдардан бул пайгамбарыбызга салават айтуу. Пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ээрчүү. Ошол маселеде биз ошо фазилетине, жакшылык, артыкчылыктарына токтолгонбуз. Дагы бир хадисти айтып кетебиз. Пайгамбарыбызга салават айтууну баарыбыз билебиз, бирок ошондой болсо дагы эскертип кетебиз. Салават деген бул кандай көрүнүштө болот? Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима иннака хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима иннака хамидун маджид. Бүгүнкү ошол фазилеттеринен келген хадистерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимде ким мага эгер бир салават айта турган болсо, Аллах Таала ага 10 жакшылык жазат деген. 10 жакшы ишти жазады деп жазат. Бөлөк хадисте Ибн Маджа, Имам Ахмадтар риваят кылган хадисте Амр ибн Рабиядан ал айтат, пайгамбарыбыз мынтип айткан дейт. Кайсы мусулман мага салават айтпасын дейт, ага албетте периштелер салават айтат дейт. Ким пайгамбарыбызга салават айта турган болсо, периштелер ага салават айтат. Периштелер салават айтканы кандай көрүнүштө болот пендеге? Периштелер ошол салават айткан пендеге Аллахтан кечирим сурайт. Я Аллахым, ошол пендеңди кечир күнөөлөрүн деп. Жана Аллахтан ошол пенде үчүн жакшылыкты сурашат. Ошол жакшылыгыңды бер, берекеңди бер деп. Ошол пайгамбарыбыз айтат, кайсы ошол дайыма эгер салаватта болсо, периштелер дагы дайыма ага салаватта болушат. Аз айтсын, көп айтсын, ал баягы өзүнүн
иши дегендей. Бирок ошол сөзү эмнеге ишарат кылат пайгамбарыбыздын? Салаватты көп айтууга ишарат кылат. Ошол себептен дайыма тилде салават айтып жүрүү пайгамбарыбызга периштелердин сага салават айтуусун козгойт. Ал эми периштелердин салават айтуусу дайыма сага кечирим сурашат жана сага жакшылыкты сурашат. Демек, сенин жакшылыкта болууң, сенин берекеде болууң бирден бир себеби пайгамбарыбызга дайым салават айтууга байланган нерсе. Ошон үчүн Аллах Таала дайыма бизге салаватты буйрусун, насип этсин, унуттурбасын, жана ошонун негизинде дайыма бизди жакшылыкта кылсын. Дайыма бизди берекеде кылсын, бизди берекелүү кылсын. Жана жин жана шайтандардын ар кандай зыяндарынан, ар кандай түрлөрүнөн бизди сактасын. Жана ошол сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.